Өлкө башы Садыр Жапаровдун Туркияга расмий сапарынын алкагында 9 документке кол коюлду. Президент Садыр Жапаровга Анкарада ардактуу профессор наамы ыйгарылды. Кыргызстанда өткөн суткада 494 адамдан COVID-19 табылды. 18 июндан тарта Бишкек балыкчы поезди жүрө баштайт. Ош шаарында июнь окуясы эскерилди. Эртең 11 июнга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Президент Садыр Жапаров бүгүн 10 июнда Анкара шаарында Туркия Республикасынын соода палаталары жана товардык биржалар бирлигине барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышты. Иш чаранын жүрүшүндө мамлекет башчысына соода палаталары жана товардык биржалар бирлигинин экономика жана технология университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды. ТОВВ президенти жана камкорчулар кеңешинин төрөгасы Рыфат Хисаржыклоглу Садыр Жапаровго ардактуу профессор наамынын диплому менен мантиясын тапшырып жатып, Туркия менен Кыргызстандын ортосунда ар дайым эки тараптуу достук мамилелер болоорун белгиледи. Мантия салтанаттуу тапшырылгандан кийин Садыр Жапаров университеттин сый-урматы үчүн ыраазычылыгын айтып, бул наам ага чоң сыймык экенин билдирди. Салтанаттуу иш-чарадан кийин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атынан соода палаталары жана товардык биржалар бирлигинин экономика жана технология университетинин аймагында мурда Туркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган отургузган бактын жанына бак отургузулду. Иш-чара түз эфирде көрсөтүлдү. Президент Садыр Жапаровдун Туркия Республикасына болгон расмий сапарынын алкагында аркыл тармактарда кыргыз-түрк эки тараптуу кызматташтыгын бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Президент Садыр Жапаров менен Туркия президенти Режеп Тайып Эрдоган биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Мындан тышкары төмөнкү документтерге кол коюлду. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Туркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы өсүмдүктөрдү коргоо жана карантин жаатында макулдашуу. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Туркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда автордук укук жана чектеш укуктар жаатында өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Туркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы маданият жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Туркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы маданий борборлорду түзүү жана алардын иштеши жөнүндө макулдашуу. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Туркия Республикасынын маданият жана туризм министрлигинин ортосунда жаштар саясаты жаатында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. 2018 жылдын 9 апрелиндеги Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Туркия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы дене тарбия жана спорт жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашууну ишке ашыруу боюнча ведомстволор аралык иш-аракеттер планын бекитүү жөнүндө протокол. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги менен Туркия Республикасынын тышкы иштер министрлигинин ортосундагы протокол жаатында кызматташуу жөнүндө меморандум. Кыргыз Республикасы менен Туркия Республикасынын стратегиялык кызматташуусунун жогорку кеңешинин 5-жыйынынын жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү. Ошону менен бирге тараптар эки өлкөнүн президенттеринин администрацияларынын ортосунда расмий иш сапардын алкагында жетишилген келишимдерди ишке ашыруу боюнча тыгыз кызматташуу жөнүндө макулдашты. Кыргызстанда 10 июнга карата коронавирус дагы 494 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин сайтында жарыяланган. Маалыматка караганда Бишкекте 224, Ош шаарында 80, Чүй облусунда 73, Ош облусунда 47, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 6, Ысык Көл облусунда 22, Жалал Абад облусунда 27, Баткен облусунда 10 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 351 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 207, Ош шаарында 23, Чүй облусунда 61, Ош облусунда 13, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 25, Жалал Абад облусунда 11, Баткен облусунда 4 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 2, Чүй облусунда 3 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1893 бейтап, амбулатордук түрдө 2137 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1229 бейтаптын абалы орто оордукта, 535 адамдын абалы оор жана 101 бейтап өтө оор абалда жатат.
Бир сутка ичинде өлкө боюнча 19 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4814 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4654 медкызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 108667 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 101715 киши айыгып чыкса, 1869 адам каза болду. Жайкы туристтик сезонго карата 18-июндан тарта Бишкек балыкчы поезди жүрө баштайт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынан кабарлашты. Маалыматка караганда, поезд жумадан жекшембиге чейин каттайт. Поезд каттамынын жүгүртмөлөрү төмөндөгүчө. Бишкек балыкчы каттамы 07:00 Бишкек темир жол бекетинен жөнөп, саат 11:59 балыкчыга барат. Ал эми балыкчы Бишкек поезди ошол эле күнү саат 17:15 балыкчы бекетинен жөнөп, кечки 22:03 Бишкек темир жол бекетине келет. Билет баалары чоңдор үчүн 69 сом, балдар үчүн 34 сом. Ал эми 5 жашка чейинки балдарга акысыз. Кошумча маалымат алуу үчүн телефондор 0312 92 68 40, 0312 92 68 54. Ош шаарында июнь окуясынын 11 жылдыгы эскерилип, шейит кеткендерге Куран окулду. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын баспасөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, энелердин көз жашы мемориалдык комплексинде болгон иш-чарада гүл чамбарлар коюлган. Иш-чарага Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замир Юсупов, министрлер кабинетинин Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Бактыбек Алайчиев, Ош окуясында шейит кеткендердин үй бүлөлөрү жана жакындары катышкан. Мындан тышкары шейиттер биримдиги, Түштүк кок алаңынын шейиттеринин өчпөз оту, Бирдиктүү эл, Ош окуясынын дайынсыздары, Ош окуясында дайынсыз балдардын энелери, өчпөсүн коломто, коомдук бирикмелерине шаар башчысынын атынан акчалай жардам берилген. Эртең 11-июнда дээрлик бардык облустарда, тагыраагы тоолордо өткүн өтөт. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен билдиришти. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн +6 +11, күндүз +18 +23, Ысык көл жергесинде түнкүсүн +8 +13, күндүз +19 +24, Талас Дубанында түнкүсүн +11 +16, күндүз +26 +31, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +14 +19, күндүз +28 +34, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн +16 +21, күндүз +29 +34. Ал эми Бишкек шаарында өткүн өтөт, түнкүсүн +16 +18, күндүз +29 +31 градус болот.